Assalamu alaikum Oshqoborдың көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат жергесинен салам айтабыз. Кайрадан эле Кыргыз Ата жергесиндеги чыгарылышыбызды улантабыз. Кыргыз Атадан экраныңыздарда көрүп турган аттын бир дерзкие, кара бахмалы чым-кара кашкасы Тилек чабандестен сатылат экен. Атты байкаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Мына моюн түзүлүшүнү, сын сыпатын аттын көрүңүздөр. Ат жакса Тилек чабандес менен байланышасыздар. Тилек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соол жакшы Тилек. Жакшы өзүңүз. Аттын заказной кара бахмалы чыгат экен бул чыгарылышта. Саламат, иштер жакшыбы? Мына кабактарыны тартып, бул канча 10-чу конзавод дейби? 10-чу конзаводдон чыккан. Бишкектен чыккан. Чүйдүн жылкысы. Кара байыр экен да жаныбар, а? Мына жашы 18, ошондо 18 болуп калабы? Ошондо эсептегенде 6 жаш болот. 6 жаштагы ат экен да жаныбар, а? Токточ, кара билго моюндары. Титаник моюндары. Баш кабактары, көкүрөктөрүнү. Жоондугун. Аттын жоондугун мындай ушундай ордунда туруп турса. Кашкаларыны мына. Туяктары таза, а? Таза, жоо. Мына бир туягы бутундагы бар. Сол туягындагы бар экен жаныбар. Мынакай үстүгө бурч Тилек, мына чаткаяк тарташ, чаткаякты. Мына көрүңүздөр туугандар, заказной сизди издеген аттын кара кашкасы чыгат экен. Жылоолор да бир өзгөчө окшойт. Моюн өтө эле узун экен да. Жаныбар, мына моюн созгондорун өзүңүздөр көрүңүздөр. Ел тараза, ел сынчы дейт. Ел өзүңүздөр баа бересиздер. Мындай токточу аттын эми калган маалыматты берели. Бул Тилек ошондо Бишкектен келгенби? Бишкектен келген. Конзаводдон чыккан. Таза, ишеничтүү. Ишеничтүү. Туяктар таза. Ооба. Бою канча чыгат аттын? Узундугунда сөз жок экен. 68ге өлчөп алып. 68, 70 эмес. 70 эмес. Теп тиштебеби? Колго жоошпу? Колго жоош. 68 өлчөп алат алган адам. 68 өлчөп алат. Аттын эти бар экен, а? Эти бар, пина эле. 6 жаш дедиң. Кайманаты кандай кличкасы аттын? Кличкасы Маршал деген. Маршал деп койдуң. Маршал. Маршал дем секен бастырчы мындай көрөлүчү туугандар. Мына өзүңүздөр баа бериңиздер. Ат жакса Маршал жакса Тилек чабандес менен байланышасыздар. Кой бер деп турат экен да жаныбар. Жылоолордун кичине жылоосун көрсөтсөң болобу? Мына. Кайтарып, мынакей көрүңүздөр туугандар, Маршал кайманатындагы бир аз өзүбүздүн нактамна конзавод дедиң, а, Бишкек? Ат эми улагы, бүйрү кандай болду? Маршал токтотчу мына жерге. Бүйрүнө жооп, улагына чабылып жүргөн ат. Улагка чабылып жүргөн. Алганбыз. Үйүргө демек кулун алса болот. Кулун алса болот. Колго жоош, теп тиштебейт, а? Жок. Эми жеп ичкен аттын мына териде турат жаныбар, мына көкүрөктөрү, мына кабактарын көрүңүздөр. Маршалдын баасы айтылабы Тилек? Маршалдын баасын айтабыз. Канча баасы? Баасы болот турган жери 6000 деп чыгарабыз. 6000 доллар. Эми болот. Кеми сүйлөшүүлөр бар. Болот. Номерлер канча менен? Номерди экранга жазып коесуз. Экранга жазып калтырайлы, а? Анда Тилек, соодага береке берсин. Биз чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Экраныңыздарда Маршал болду Тилек чабандестен. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылсын. Саламатта калыңыздар.